Дароо эле Гүлназ айым биздин экран жанганда элдин көзүнө дароо Гүлназ Чыныбек кызы көрүндү го деп эсептейм. Анткени кыргыз маданиятында өзгөчө тарых жаратып, Кыргызстандын желегин десек болот. Мындайча айтканда кыргыз ырларын дүйнө жүзүнө таанытканга салым кошкон. Жана ошондой эле жакын аралыкта Африка мамлекетине барып, миңдеген контенттерди, миллиондогон просмотрларды алып өзгөчө биздин тил менен айтканда хайп жараткан кесиптешибиз Гүлназ Чыныбек кызы эфирге келип отурат. Кол чабуулар болсун. Куш келипсиз. Чоң рахмат, кушактысың. Мен силерди аябай сагындым. Эфирди сагындым, көрүүчүлөрдү, эфирдеги атмосфераны. Бирок менин кеткенимден пайдаланып, Канат мырза аябай ыз үчүн болупсуңар. Айтпаңыз, аябай жакты мага. Ошол сиз жоктун айынан биз эки жолго түшүргөнгө да аракет кылдык, ыз үчүн кылганга да аракет кылдык. Максатым ишке ашты. Кыскасы ар бир адамдын жаңы жүзүн ачканга да аракет кылдык. Бул жакта көп адамдар келип бир образ менен кетпесин, ал жашоодо кандай экенин балким ошол адам ачылса, көбүрөөк талапкер келет деген ниетте болдук. Ниетиңиз жакшы ишке ашты. Мен экран сыртынан байкап турдум. Чынында тамашалуу бетте бул деген реалити долбоор болгондуктан болушунча бардыгы өтө реалдуу жүздөр ачылганына аракет кылганыңызды байкадым. Ачылыптыр чынында. Мен сапарым болсо ийгиликтүү өттү. Рахмат. Кудай буйруса жалпы колдогон учурдан пайдаланып кыргыз элиме да ыраазычылык билдирөм. Кайрадан биз жолуктук келерки чыгарылышы башталууда. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Гүлназ айым, сизди миллиондогон көрүүчүлөрүңүз сагынып калды. Катышуулар сагындыкпы? Бияка жакшы сүйлөгөн адам да керек экен деп мени жаман көрүп, сизди көбүрөөк сагынып атышат. Ошон үчүн келиңиз. Келдик, анда баштайлы. Албетте ар дайымкыдай чуу дегенде эле биз демөөрчүлөрүбүздөн баштайлы, Канат мырза. Албетте биздин башкы демөөрчүлөрдүн бири бул Air Baby балдар жалаяктар апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин айрылык менен кучактайт. Ар бир үй бүлөдө наристе бар үй бүлөдө Air Baby жалаяктарын колдонуңуздар. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Эми биздин кийинки демөөрчүбүз Демирбанк. Көңүл бурууга. Демирбанк өздөрүнүн кардарларын ойлоп, пайыздык ченди төмөндөттү. Эми маанилүү сатып алууларды кийинкиге жылдырбай 18,99% менен насыя алып, өз кыялыңызды орундатканга жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болдуңуз. Акция 31 майга чейин уланат. Насыя алуу үчүн Демирбанк тиркемесине түздөн-түз кайрылыңыз жана максаттарыңызды ишке ашырыңыз. Демирбанк ар дайым сиздер менен жана биз менен. Жөнөкөйлүк адамдын жылдызы дейт. Гүлназ Чыныбек кызы дүйнө жүзүнө чыгып кетсе да кайрадан биз жолуктук долбооруна келип, биз менен чогуу кызматташып, сиздерди үйлөндүргөнгө салым кошкону келип отурат. Гүлназ айым, сизге кандай айтсам, өзүңүз деле негизи жакшынакай, татынакай кыргыздын айымысыз. Анан бирок баягы дагы ошол жакта Африканын суусу жакпай алганбы, кичине салмак таштагандай көрүнүп турасыз да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Кыйналдыңызбы, кандай болду? Же эс алдыңызбы? Эс алганга такыр убакыт болгон жок. Баргандан баштап кайтканга чейин съемка кылып аттык. Анткени ошол баягы Аттың ай деген чармага клип тартып. Ооба, анын аяк жагын, андан сырткарыда бир толук жаңы алар менен коллаборация, жаңы дуэт сыяктуу чыгарма жаздырдык. Африканский стилде, афростиль. Анан ошого дагы толук клип тарттык. Ошон үчүн такыр убакыт болгон жок. Күндө эртең менен туруп алып, жасанып, съемочная площадкага барып, алыска чейин. Ошон үчүн эс алганга такыр убакыт болду. Демек, иштеп келиптирсиз, бизге сону видеолорду чыгардыңыз, Ооба, буйруса жакында ошол жаңы ырда сүйүү тараталы деген жаңы чарма жарык көрөт. Дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар биз тынчтыкта, ынтымакта, достукта жана сүйүүдө болсок, анда дүйнө тынч болот, аалам сулуу болот деген чакырыкка үндөгөн сонун чарба жакында жарык көрөт. Керемет. Ошондо биз сиздин мындан кийинки сапарыңызды көбүрөөк Африка тараптан көрүп калат окшойбуз, көбүрөөк барганга аракет кылат окшойбуз. Ооба, Кудай буйруса, бул менен
бул негизи баягы чармачыл адамдын жашоосун ар бир чармачыл адам үчүн жакшы олуттуу кадамдардын бири болду. Дагы бир сонун жаңылык, Кудай буйрса, күзүндө балдарым Кыргызстанга келе турган болушту. Сиздин кесиптештериңиз да айтып атат, ошол жактан Гүлназ Чыныбек кызы эгерде африкалык жигитке турмушка чыкса, мен биз жолдук долбооруна келем дейт. Кайсы кесиптешиң? Нурлан Насип деген кесиптешиңиз көчө видео кайрылуу жиберген. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай эми? Азыр бул балким тамаша болушу мүмкүн, бирок чындыгында дагы ошол жактан африкалык жигиттер тийишкендер болдубу сизге тааныш болайын деп? Мен өз негизи баягы эки элдин маданиятын тааныштыруу максатында барганмын. Маданий алкактагы кадам болду, сапар болду десем болот. Ал жака күйөө издеп барган жок. Бизде негизи акыркы убакта Кыргызстанда өтө популярдуу болуп кетпөдү, Африкадан жаңы келин алып келгенчи. Анан бул жолкусун көп ойлоду окшойт, Гүлназ Чыныбек кызы Африкадан эми жаңы күйөө алып келет депчи. Менден кутула албай эле тургансыңар го, Кыскасы, бунун баары тамаша. Анда эфирди алдыга карай улайлы. Гүлназ айым жөнүндө ортодон суроолоруңуздар берсеңиздер болот, ошо Африкада жүргөнү боюнча. Ал эми биз бул жака биринчилерден болуп эле Нурсултан менен Карлыгачты чакырып коелу. Келиңиздер. Кандай арык жигит, жашынакай болгон, Арыктаттык да арыктаттык. Бизде баары жакшы буйрса, сүйлөшүп атабыз, бири-бирибизди таанып атабыз дагы, бири-бирибизге көнүшүп атабыз. Анан башка сөз деле жок. Ошондо туурабы, Карлыгач айым ушул нерсе? Саламатсыздарбы? Ооба, бизде баары жакшы, видео жок, к сожалению. А так жакшы эле. Жакшыбы же жакшы элеби? Жакшы. Жакшы. Негизи экөөңүздөр тааныштыкка түшкөнүңүздөр, аттанганыңыздарга канча убакыт болуп калды? 1 айдан ашты го, 1 ай 2 жума болду го. 1 жума. Жакшы жаңылыктарды күтсөк болобу жакынкы күндөргө? Кийинки мамиленин кийинки этабына өтүү планыңыздарда барбы? Ооба, буйрса ошол тармакта азыр экөөбүз иштеп атабыз. Ошол долбоордун үстүндө иштеп атабыз дегендей эле болду го? Ошо мамиленин үстүндө иштеп атабыз. Буйрса ошо кыз жигит деген мамилесине өтүп, буйрса 1-2 жуманын ичинде балким жакшы жаңылыктар болуп калат деген ниеттебиз. Ниетиңиздер бар. Демек, талкуулап атпсыздар да уже? Ооба. Жолугушуулар кандай болуп атат? Ооба, жумасына 2-3 жолу жолугуп, сүйлөшүп туруп атабыз, уже бири-бирибизге көнүп, эртеден баштап кечке чейин сүйлөшөбүз, эмне кылып атабызыңар депчи. Көнүшүп калдыңарбы? Ооба, возможность болсо эле сразу жолугуп атабыз бир жерден. Ошо, башка суроо болсо ошого жооп берейин. Карлыгач, сизде өзүңүздө кандай болуп атат? Нурсултан мырза менен сүйлөшкөн сиз үчүн жеңил болуп атабы же мурдагыдай кичине суроолор жаралып атабы ичиңизде? Жок, азырынча суроолор деле жаралган жок, жеңил эле болуп атат. Эми көрөбүз го. Мындай дагы эле уверенно айта албайм. Мындай көрүп атам, будущийибизди анан жакшы болот депчи болгон болот. Бирок мындай өзүңүз сүйлөшкүңүз келип, сизде дагы кандайдыр бир кызык жаралып атабы? Ооба, сүйлөшкүм келип, көрүшкүм келип, Күтүп, эсемесин. күтүп, ооба. Демек жакшы бул нерсе. Мажбурлабай эле өзүңүздү. Чын жүрөктөн. Гүлнар айым, куш келипсиз. Саламатсыңарбы Сизди баарыңарга? көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, чоң рахмат. Эч качан Баары оорубаңыз. Ден соолуктуу болуңуз, кол чабуулар болсун Гүлнар айым. Чоң рахмат. Бул жаштарга суроом бар эле. Булардын мамилеси процент боюнча акырындап өсүп атат экен да. Анан Карлыгачка суроо, бүгүнкүгө чейин ошол азайдыбы, көбөйдүбү бир аз? В прошлый эфирде, по-моему, 80 же 60% дегенсиз. 8 балл экен, 10дон 8 балл экен. Бүгүн өстүбү бир аз же азайдыбы? Анан сизге канчага чейин жетиш керек, чтобы кыз жигитке өткөнгө? Менин оюм боюнча, менин түшүнүм боюнча азыр Нурсултан даяр экен, кыз жигитке өткөнгө. Сиз даяр эмес болуп атасыз. Мен даяр эмес болгон жокмун. Даярсызбы? Ооба, даярбын. Нурсултан мырза, уктуңузбу? Унчалбай алдыңар. Ошондо азыр канча балл болуп калды бүгүнкүгө чейин? Эми сразу эле ал көбөйүп кетпейт. Ошо 8 бойдон эле азырынча. Ошол эле жетишет го кыз жигит болгонго. 10 болгондо уже үйлөнүш керек.
ошонун эң башкысы артка кетпептир, эң башкысы ошол боюнча сакталып. Биз аракет кылдык эки жолго чүрөлү деп, бирок такыр болбой. Урматтуу биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, сиздердин үйлүү болуп калышыңыздарды каалайм. Мен азыр Дордой Моторс жактагы ЭСК курулуш компаниясынын турак жайында турам. Бул жактын документтери таптаза. Ал эми эң жакшы жери быйыл үй аласыз, быйыл үйүңүзгө киресиз. Анткени үйдүн почти 80-90% бүтүп калды. Жакында терезелер коюлат, сантехникасы коюлган татына, лифттери коюлган тат. Ошентип күлүштү үйдүн ээлерине быйыл хозяиндер өздөрү тапшырып берет. Ошон үчүн мен каалайт элем, бакыт издеп мына ушул жактан үйлүү болуп, ушул жактан бактылуу болушуңуздарды каалайт элем. Үй абдан сапаттуу курулган, документациясы бардыгы таптаза. Любой прорабды алып келсеңиздер дагы ойлонбой туруп ал дейт. Анткени үйдүн сапаты сырткы көрүнүшүнөн эле караңыздар. Вид. Мисалы Дордой Моторс жакта мондай премиум класска жакыныраак кылып эч ким салбайт. Бул үйдүн баасын айта кете турган болсок, баасын алдыда турган номерлер менен байланышабыз. Ал эми 18 айга чейин рассрочкага ала аласыздар. Почти быйыл бүтө турган үйдүчү, даяр эле үйдүчү. Жана ошондой эле 30% первоначальный взносун бересиз. Мен да ушул жакта үйүм бар. Бардыгыбыз терезе чыптыр. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук. Миллиондордун ичинен деп туруп ушул үйдө кошуна болуп жашасак кандай сонун, Келиңиздер, ЭСКнын турак жайынан срочно үй алып калыңыздар. Рассрочка жолунда. Такыр болбой кошту да. Акалай. Саламатсыздарбы? Бул жакта карылгачтын даяр экени көрүнүп турат. Чындыгында көздөрү да күлүп, Нурсултанды караганда жакшы көргөн адам билдирип коет да көзү менен элечи. Анан эми Нурсултан сен деле калды го дейм кадам ташташы. Пока кыз монтип макулдугун берип атканда моменттен пайдаланып ушул жерден азыр деле айтып койсоң, может, кийинки кадамдарга өтөсүңөр. Анткени 8 дегени уже бул дегени кыз жигит өзү айтып атат, кыз жигит убагындагы баага эң жакшы баа депчи 8 деген. Эмне дейсиз буга, Нурсултан мырза? Ооба, туура айтасыз. Эми азыр айтып койсом, эми кандай айтсам, красивый болсун деген ойдомун да. Красивый кылып, күткөгөн жерден, даярданып дегендейчи. Буйруса болот уже. Буйруса. Ошол силерге бакыт каалайбыз. Эми бул жакта талкуулогонго деле эч нерсе жок. Анан сөздөп эле, суроодөп эле бере бербейбиз дагы. Бүт баары жакшы болот болсо, значит бакыт эле каалап коелу. Бегай, эмне болду? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Гүлназ айым? Мен Нурсултандын тарыхын эстеп кеттим. Ал жакта Нурсултан аябай чоюп жүрө берген жакшы көрөт. Эми мен билишимче, эсимде калган боюнча. Анан бул жерде кыздардын баары айтып атат, карылгач даяр экен. Мен, может быть, даяр, бирок өзүнүн сөзү боюнча карылгач айтып кетти да, эми пока не уверена дегенсипчи. Ошо неуверенность Нурсултан эмнесин кармап атат? Чоюлуп жүрө бергениби? Нурсултан, сиз чоюп жүрө берген жакшы көрөсүзбү? Сизге да суроо да. Бул суроого мен жооп берип коеюн. Нурсултан чойгон жок, мен чоюп атам. Көптөн бери айтып жүрөт, кыз жигитке өтөлүк деп. Мен даяр эмесмин деп аткам. Мен бүгүн айттым даярмын деп. Ошондо бүгүн сиздин жообуңуз даярмын деп. Эфир башталганда сиз айтып кеттиңиз да, пока неуверенность деген сөз чыгып кетти. Мен жолдошум мен ушуга тийип кетем деген уверенность жок деп атам. Андай уверенность болсо, элдин баары эле ошентип эле 2 жума сүйлөшүп эле тийип кетпейт беле. Сиздер просто 2 жума эмес, 1 жума, 1 ай 1 жума сүйлөшөт. Bir aydan да, ошону эле эми тактап кеттим, жаңы мырза. Карылгач айым. Тил. Ошол анан Нурсултанга да суроом бар, сиздин тарыхыңызда сиз ушинтип чоюп жүрө бересизби депчи. Бул жактан сизге сунуш түшүп кетти, азыр берсез карылгач айым дайын экен деп. Ага жооп бербөдү, мен атайын даярдангым келип атат да, жөн эле спонтанно каалап айтам дейт. Ооба. Просто Нурсултан мырза чоюп жүрө берген жакшы көрөт дегеним да. Эми акыркы эфирде эстей кетсеңиз, биз уже 2 жолго түшүп калган болчук да. Анан акыркы эфирде эле кайра улантууга тырыштык да. Анда айттык биз, какое-то время керек кыз жигитке өтүш үчүн дагы көнөт дегендейчи. Анан 1 жума эле өттү ошондон кийин. Жок, мен сиздер 2 жолго түшүп кете турган эфирде мен жок болчумун да. Анан мен сиздерди талкуулаган жок болчумун, суроом берген жок болчумун. Азыр точно я ошол эфирди көрүп коюш керек болчу дейм. Көрүп койсоңуз сизге көп нерсе түшүнүктүү болмок. Рахмат. Ал жак менден ката кетти. Я умею признавать свою ошибку. Ал жак да. Рахмат. Сурооңузга жооп алдыңыз да? Ооба, Нурсултан мырзадан күтөбүз да. Ишылза, эми 6-сезон бүтүп калбасын деп эле каалап кетем да. Рахмат. Лиза.
Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Карлыгач, Нурсултан, сиздер мен эң жакшы көргөн парочкалардын бири. Экөөңүздөр. Мен экөөнө только бакыт гана кааламакчымын. Карлыгачты мен өзүмдүн сиңдимдей жакшы көрөм. Нурсултан, сен аракетиңди азыр кандай кылып атсаң, мындан дагы еще больше кыла бер. У вас все силерге баардыгы жакшы болот. И буюрса, тоюңуздарды ушул жактан, ушул проект, ушул сезон бүткүчө ушу силердин тоюңарды тойлоп кетебиз деген үмүттөмүн. Буюрса. Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Гүлназ эжеке, сизди көргөн үчүн аябай кубанычтамын. Рахмат. Ал эми Карлыгачты мактап кеттик. Мен Нурсултанды да мактап коеюн. Бир жуманын ичинде эле мындай арыктап, диета кармап, өзүнүн формасы аябай жакшы. Аны биз арыктаттык. Футболкасы айырылайын деп турган, азыр футболкасы мындай. Мурда деген азыр карачы кандай такмакай жигит, арык жакшынакай жигит. Анан суроо мындай, Карлыгач, сиз Нурсултанды кандай, семизди каалайсыңарбы же мындай арыгыраак жүргөнү жакшыбы сизге? Эми өзүнө кандай комфортно болсо ошондой боло берсин, мага баары бир негизи. Эми бирок телосы здоровый болсо эле болот да. Мен сиз нарындан болосуз да, ошо мен да нарындан болуп ошон үчүн сурап атам да, эт берип кичине семиртесиңерби же наоборот арыктаттырасыңарбы? Жок, семиртпейм, арыктатпайм дагы, өзү кандай болсо ошондой боло берсин. Анан еще неме экен, азыр биз Нурсултан менен бир жактарга барганда Нурсултан эч нерсе жебей отурат, ошонусуна да баа берип кетейин деп атам. Мен айта бериңиз. Ошо мен астынан жегенге деле мага неудобно болуп атат, бирок жей бер деп атат, анан мени карап отурат, мен жеп атам. Молодец экенсиң деп атам. Эрки күчтүү экен? Ооба, эрки күчтүү экен. Мындай балдар батыраак ийгиликке жетет. Касиет. Саламатсыздарбы? Гүлназ айым, кош келипсиз. Мен болсо Нурсултан менен Карлыгачтан жакшы жуп чыгат деп ойлоп жатам. Себеби Нурсултандын аракети аябай күчтүү экен. Аракет жасап жатыптыр. Буюрса силер бактылуу болуңар. Той күтөбүз. Рахмат. Бизде анда бере турган деле сурообуз жок. Ушундай баардыгы жакшы эле кете берсин. Нурсултан мырза дагы алдыга аракет кыла беребиз. Мен бул жагы сиздин колуңузда экен. Нурсултанга деле азыр күтүүсүз болду окшойт, даярмын деген уккан. Же буга чейин деле уктуңуз беле? Кыз жеткөткөнгө даярмын дегенде. Вау. Бир-эки сөз болуп калган. Эми уже дайырлы окшоймун деп. Сонун жакшы сөз болду. Кудай буйрса, жакшы жаңылык күтөбүз анда сиздерден, Келиңиздер, анда орунуктардан орун алып бериңиздер. Караңызчы. Жакшы сүйлөп. Жакшы жаңылыктар башталды. Бул да болсо менин энергетикамды. Мен келгенде ушинтип башташты дейсизби? Анда биз кийинки жуптарды чакырсак деп эле. Бул жака Эрлан мырза менен Айзайымда чайга чыгышкан, экөөнүн мамилесин билеличи биз кандай болот. Инстаграмдан карап турсак жакшы эле кетип аткандай. Акыркы эфирлерден байкадым, Айза деген ат аябай көп колдонулуптур. Айтпаңыз. Сиз дагы Айза дей баштапсыз. Айтпаңыз. Баарыбыздын ээсибиз Айза болот окшойт, Жакында төрөлгөн ымыркайлардын көбүнүн аты Айза болот окшойт деп ойлоп калдым. Биздин чайыбыз сонун өтүп атат. Жакшы. Баягы башында Айзайым биртке уруп калып, жолугуп албай калдык. Анан бир жолу жолугуп калдык негизи. Киного барып, гулять этип, плотно. Бир күн. Бир күн кечке. Атайын посвящать эттим күндө. Убакыт таап. Тамаша. Видеоңуздар бар экен, Видеобуз бар. Анда бизде режиссер мырза видеону коюп берсе, видео көңүл буралы. Кепе күнүм кешир менин кыялымды.
Айзайым токтотосузбу же улантасызбы? Сизге жагып атабы? Чындап эле. Улантып көрсөк болот. Жакшы. Негизи эле мага кыйын адамды жактыруу. Анан башынан эле ошондоймун. Бул менин жашым үчүн эмес. Биз ошо бир жумада бир жолу араң жолуктук. Ошо мен ооруп аткан үчүн анан бир жолугушуда мындай эч нерсе деле олуттуу нерсе өзүм үчүн ала алган жокмун. Анан бир нерсе айткандан дагы азыр мындай алыс болуп атам. Айта албай атам да, эч нерсени айта албай атам. Билбейм, может мырзада бир нерсе бар. Бар болгондо эмне убакыт керек бияка. Негизи эле убакыт керек. Бир жуманын ичинде көп нерсе чечилип кетпейт. Эң кыскасы бири-бирибизди эмелерди билип алдык, баягы экөөбүз теңбиз. Бир эме общий эмелер бар, темалар көп. Ырлар уккан, кинолор, илгерки эмелер. Жаштыгыбыз бирдей өттү деген башы айткандачы. Ошол нерсе жакындатат окшойт негизи. Негизи Айзайым өзү жакты мага. Акылдуу, баягы сүйлөйт, көп мындай мен баягы малчок болуп калам кээдечи, мындай ойлонуп бир серьезный темалардычы таап кетет да, жолдор таап кеткен жактарын байкадым. Идеяларды мен ырчышым керек деп айтып калам. Удат сага деп айтып коем. Айтпайсыңбы сен? Сүйүңдү айтпайсыңбы дейсизби? Эфирден сырткары башкача болуп атат да. Биз жолуктук. Анан ооба миллиондордун арасынан. Анан мындай мүнөзү бир аз эми жашыбыз бир болгон үчүн ошол билинет экен, аябай эле. Мындай мага бир аз жашырактай сезилип атат. Темалар дагы ошондой болуп атат. Көп эле сүйлөйт экен негизи жашоодо. Тамашакөй, шайыр эле мырза экен. Бул жерде келип эле эмнеге сүйлөй албай атат, мен түшүнбөй атам. Мен сурадым, мен эмнени жактырдың, эмнени тандадың деп. Анткени мага аябай көп жаман сөз жазат да. Ошонун несин тандадың депчи, сенден картаң көрүнөт деп. Мен да ошол суроону бердим. Комментарийге кандай көз караштасың? Ушу жаман жазып атат, мындай сомнение болгон жокпу деп. Мисалы мен мырза менен сүйлөшүп жүргөндө ал жөнүндө жаман айтса, мен ойлонуп анан өзүн сурамакмын. Бул мырзадан сурасам, бул мырза мага эме деп айтты. Мен ага такыр көңүл бурбайм деди. Анан менде бир аз суроо жаралды. Ушунчалык эле мындай пофигист, мени жактырып атабы же баары бирби? Мындай сезим жок эле мен менен чайда жүрөбү деп. Анткени башында айтпады эле, мен популярный болгон үчүн келдим депчи. Анан ошого бир аз менде сомнение болуп атат да, жөн эле чакырып койдубу деп. Анан ошого мындай так жооп ала алган жокмун. Мен эмнемди жактырдың дегенге. Вот ошону бул жерден айтып коебу деп ойлоп аткам, азыр ошону айтпай атат го. Келиңиз, Эрлан мырза. Көрбөйлү анда. Эрлан мырза, сизге Айзайымдын кайсыл сапаттары жакты жана мындай кадам таштоого эмне себеп болду, түрткү болду? Негизи эң башында кирип келгенде бияка баягы эме болдум да, потеряч журтке. Анан именно ошо Айзайым чакырып калды да, бияка жаныма отурбайсызбы депчи. Эми как бы эме жөн элечи. Ооба. Как оно есть? Ушуну эле байкап калдым да, Айзайымдан башка эч ким байкаган деле жокмун да. Анан как бы эме болуп калды да. Ну, көңүл буруп мындай көзгө аябай жакшы көрүндү, мындай башкача бир чувство болду, аны айта албай атам да кандай. Баардык ушул жерде катышуучулардын арасынан сиздин көзүңүзгө илингени Айзайым болду. Ооба. Бул деген ал ошол сизди кел менин жаныма отур дегенине гана байланыштуу эмес да, туурабы? Туура, ал эмес только. Ал эле эмес. Ооба. Айтыңыз. Сапаттары эми то, что мындай сүйлөгөн жактары, мындай мамилеси, сылык, уважение деген бүт эмелерди билет. Граница полный. Как себя вести, эме алып барыш керек элдин арасында. Кандай алып жүрүш керек, э? Ооба. Ошол сапаттары. Азырынча терс сапатын же сизге ылайык келбеген сапатын көрбөй элесиз, э? Эми минус жок деген эми эме болчу да, ал тарымтуу болбайм деп адамдычы, любой адамга эле негизи любой адамга айткым келбейт го, минусуң жок деп элечи. Анан барбы экен атак? Жок, эми дагы убакыт керек да бизге. Азырынча байкала элек, э? Ооба, убакыт керек, аны биз эчтекеден жокпуз, азыр кыз жигит көткүлөдөн жокпуз болгону гана. Но в целом экөөбүздүн эмебиз эми келишип атат эми акырындап. Жаш тең болгонго сиз да кыйналбай элесизби Айзайым менен сүйлөшкөнгө? Жаш тең болгон үчүн жок. Тескеринче жакындатат дейт.
Эмне себептен жакындатып атат жаш тең болгону? Айтпадыбы жана? Жашы тең дейсизби? Эмне себептен кандай? Эмне себептен жаш жана тең уккан болгону музыкаларыбыз, көргөн кинолорубуз, балалыгыбыз окшош өтүптүр. Ошол нерселерди сүйлөшкөндө ошол нерсе тескерисинче жакындатат дейт. Ошол балалык кездери. Айза, сизде мурда ушундай мамиле болгондо мындай көңүл буруу аз болуп калды, аз чалат экен, жазат экен деген сыяктуу кездер кездешчү эле да. Бул жолу кандай болуп атат ушул бир жума ичинде? Ошо бир жума вообще ооруп тура албай жумушка эле араң барып келип. Анан ошо өзүм күнөөм сезип, мындай наезд кылган жокмун вообще. Бирок жазып, чалып турат экен. Жакшы эле жазат экен, эртең турганда жазат, кечинде жазат. Сүйлөшүүлөр болот, бирок аябай көп болот. Көп? Бул эми мындай мен үчүн да таң калыштуу нерсе, бул көп жазган эмес. Азыр ойлоп калышпастан эми чего она хочет депчи. Болгону мындай ошо суроомо так жооп берген эмес да, эмнем жакты дегенгечи. Анан келип эле мага эме деп айтты, мен мындай жөн эле чай деп сен мындай көз карашта болбоо депчи. Мен чындыгында эле мына турмуш куруу максатында келдим деп айтты. Анан ошентип айтса эле мен мындай жүрөгүмдө эме болуп калды, мындай жок мындай тяжесть болуп калды да, бир жоопкерчилик болупчу. Мен мындай таанышуу чайда жүрөбүз экөөбүз, мындай баары жакшы десем ошентип айтты. Анан менде мындай суроо жаралды. Эгерде бир жерим жакпай калса, же бирөө жаман бир нерсе айтса, ошол оюнан кайтабы же аягына чейин чыгабы деген суроо болуп атат. Эрлан мырза, сизге? Анткени мени жакшы көргөндөр өтө көп. Хейтерлерди айтат. Жаман сөз айта беришет да, аябай көп айтат. Бул Эрлан мырзага деле айтышат экен, личкасына деле жазат экен да. Анан ошого мен айткам, мага ошо мени коргоп турган мырза керек да. Жаман сөзгө мындай бурулбай, укпай, мен кандай болсом ошондой кабыл алган мырза болуш керек жанымдачы. Анан коргой алыш керек сөзсүз түрдө. Анткени мен өзүмдү коргой алам деп айта албайм. Мындай эметип эле алсызмын деп ойлойсуз. Ошондой эле болуп калам. Конфликтте эмесмин да, конфликтке киргим да келбейт. Анан ошондуктан мындай бул мырза мүнөзү кандай экен жакшы биле албай атам азырынча. Кантип ачып билиш керек ошону да билбей атам, мындай билбейм. Ушуга чейин келип адамдарды бир көрүп такыр бир нерсе айта албайт экенмин. Ошо бир аз түшүнүксүз болуп атат мен үчүн. Сурооңузга жооп алайлы анда. Суроо түшүнүктүү болду да. Элдин Айза жөнүндөгү айткан сөздөрү сиз үчүн канчалык деңгээлде мааниге ээ дейт да? Эми, конечно, өтө жаман сөздөр любой адамды эле мындай положение коет, ооба. Ойлондуруп, албетте коргош керек, ооба. Айымды коргобосоң негизи эле уят го. Эмне болуп эркек болуп жүрөбүз, өзүбүздүн кыздарыбызды эмете албасак, коргоп, жаман нерселерден сактап дегендейчи. Коргойбуз албетте. Демек, ошол сөздөргө кошуласызбы же кошулбайсызбы деген суроо болот окшойт. Ооба. Мисалы, жаман жазды, сизде туура эле жазып атышат дейсизби же? Бирөөлөр, Жок, конечно. Колдобойбуз, конечно, ал сөздөрдү комментарийде. Элдер ар кандай да жаза беришет. Негизи эле Эрлан мырза негизи аябай чечкимдүү эркек бала. Гүлназ айымга түшүндүрө кетейин. Биринчи эле долбоордо кучактап Айзаны мындай чечим жасаган да, астыга бир кадам таштап. Сиз да ушундай окшойсуз, ушундайлар чечкимдүү деп ойлойт окшойсуз эле. Айза айтып кетти, мындай туш келбеген сапаттар жөнүндөчү. Анан Эрлан мырза, сиз да айтып кетпейсизби анда? Кандай сапаттар туш келбей атат сиздерге? Эме окшойт, эми баягы пирсингден болот беле? Сразу эме. Эми ал деп айтпайм, но пирсинг кайсы жеринде экен? Жаккан жак, мен байкап айтам да. Ошол эле жерде ушул жакпай атабы? Ооба. Аны алып койсо оңой эле да. Алса эгер. Башка пока жок. Айза жөнүндө легенда бар да. Айзага аябай көңүл бурганда Айза жаман көрөт аны. Айзага жана эми легенда боюнча Болот мырза көңүл бурбаса дагы Айза өзү, легенда боюнча Айза өзү жабышып кыз жигит бололу деп жүргөн. Болот мырза кайсы эфирде
чайыбыз бизге убакыт керек дегенде эле Айзайым автоматом ооба бизге убакыт керек деп жооп берчи. А мен азыр бул жерден байкадым, Айзайым так не уверена, да? Да көңүлү жоктой да сизгечи. Ошонун себебин Айзайым айтып кетпеспи? Сиз аябай не уверен айттыңыз да? Бул суроо сизге болчу, Айзайым. Эми баягы жана Болот мырза дейсизби? Аны жанагы эме мырза көңүл аябай бургандыктан экөө эки жолго түшүп кеткен бат эле. Бирок Болот мырза көңүл буруп сиздей болуп чалып, свиданияга барбаса дагы Болот мырза менен жабышып жүргөн да Айзайым. Болот мырзага жабышып жүргөн Айзайым. Эми Болот мырзаны сыйлаган үчүн эле эметип окшойт баягы. Ошондо бул жерден сизди сыйлабай жатканыбы? Бул биринчи бул жерде совсем башка эме да. Не Болот мырза да. Башка адаммын мен. Эрлан мырза, Айзайым бир жума турбай ооруп калыптыр да. Ошого бир камкордук көрдүңүзбү? Өзүңүздүн желанияңыз менен, ичиңиз менен, неге дегенде биринчи чакырып атканда аябай мени суу жок экен, аман жаман жакты деп чакыргансыз да. Камкор деген эмне эле? Забота. Ооба келейин дедим, там дарап келип берейинби деп. Но эме Сурабайлап келип берсеңиз деле жакшы болот. Укпайлы, аягына чейин укпайлы сурооңузга жоопту. Эми мен хотел деп атам да. Кылайын деп аткам, но эме болуп калды да. Айзайым сизден сурадыбы? Хотел эмес болгондо. Эми анда кылган жокмун анда забота. Значит, не хотел. Кудай сактай көр. Бакш баланы деп койдук го. Айзайым сурооңо жооп берип кетпейсизби? Почему вы не уверены? Сиз уверенно айтпай эле, для галочки айтып атасызбы? Эме дагы бир жолу айтып коеюнчу. Өткөн кеткенди эстеп эле коелачы, сураныч баарыңардан. Эстегенде аны зачем эстеп? Ал жерде вообще башка ситуация болгон. Бул жерде болсо, мен айтып атам, адамдар эфирде башкача сүйлөйт, сыртта башкача сүйлөгөн адамдар бар экен. Мен ошого мындай орусча айтканда повелась. Бияка келип мени адам башкача выставил ошол өткөн ситуацияда. Мен айтып атам, эфирдин сырткары мынтип эле, эми айтпай эле коем, бирок башкача сүйлөчү. Ошон үчүн мен биякта мындай түшүнүү менен кабыл алгам, анткени суранчу. Бул жерде болсо эмнеге не уверена, потому что мырза жакшы эле мырза көрүнүп атат мага башында. Анткени мындай өзүн алып жүргөн жакшы экен, аял затын мындай сыйлайт экен. Орус мүнөз экен, мага негизи эле ошондой мырза керек болчу. Талаамда орус мүнөз болгон. Ошондой жери бар экен, бирок бир жумада биз бир жолу жолуктук. Сүйлөшкөндө да мындай жеңил, оңой эле темаларга сүйлөшүп аттык. Аябай эле мен катуу эметкен жокмун, анткени ага алым дагы, эмем да, желанием да жок болчу. Бул мырза деле мындай олуттуу бир нерселерди айткан деле жок. Ошон үчүн мен биле алган жокмун. Башка айымдарга окшоп, биякта такалай албайм мен, суроолорду берип, азыр допрос кылып, сен ушул суроомо жооп берсең, анан мен бир чечим чыгарып биле алам деп анта албайм. Билбейм бул эмнеге байланыштуу. Анан неуверенность ошондон эле болуп атат. Бир жумада бир эле жолу жолуктук. Ал жарым убактысы киного кетип калды. Анан мындай бул мырза аябай эле чын эле жакшы көрүп атат окшойт. Жүргөнүнө караганда, сүйлөгөнүнө караганда, бирок мен айтып атпайм, оңой мен адамды жактыра албайм. Мага убакыт керек. Анан сизде убакыт бар да турабы? Мындай шашпайсызбы? Ошондо анткени эмеде мындай кийинки эгерде мындай шашылыш бар десе, кийинки жумада мен жоопту айта алам. Шашылыш жок десе, мен дагы мындай карап, көрүп билгим келет. Анткени жолукканда мындай көбүрөөк нерсе билинет экен. Биз болсо жолукпай эле телефон эле сүйлөшүп аттык да. Мындай эле болуп калды. Ошон үчүн эми биз чоң эле адам болгондон кийин мага жолугушу керек экен. Жолукканда мындай бетме-бет сүйлөшүп отурганда көп нерсени байкадым. Жолукканда акыркы жолугушууда да көп нерсени байкадым. Жакпаган жерлери прям бар деп айтпайм. Жакшы мырза экен да, тарынткым келбей атат. Ошол эле. Сиз таныкым келбей жатат деп айттыңыз да. Можно? Сонун жамандагым келбей атат. Жок, сиз антип айтпаңыз да, сиз эл алдында чайга чыгып атасыз. Как есть, ошентип айтыңыз да. Сиз бир аябай подчеркнули, бир жумада бир эле жолу жолуктук деп. Бирок Эрлан мырза сөз башында эле бир жумада бир жолуктук, бирок плотно жолуктук деп подчеркивать этип кетти да. То есть бир күн кечкере болдук деп. Ошондо бир жумада 5 жолу 2 сааттан жолуккандан көрө лучше бир жумада
целый день болупсуңар да. Айтыңыз да, не уяты бар? Может, сиз азыр бул жерден айткандан кийин мырза ошол сапатын өзгөртүүгө аракетин кылып баштайт. Мен айымдар айтып атат го, ошол, заботу не проявил деген, ошону мындай күткөм. Сурап келип коебу депчи. Эми айым болгондон кийин билбейм, именно ошо ооруп атканда ошол нерсе керек болот экен. Ага деле бирок таарган жокмун. Айткан жокпу? Барып кетейин деп. Айттыбы? Жок. Ал жөнүндө сөз деле болгон жок. Мен ошо мындай алдып атат деп ойлобосун деп голосовой жөнөткөм да, үнүмдү угузуп, чын эле жаман болот деп. Деп турган. Голос өткөндөн кийинби? Кат кырып. Приблизительно ошондой эле болот. Бул жерден Катай мырзадан да кетип атат деп ойлойм. Сиз биринчи жолугушканда бир кичекей болсо да белек көңүл ооруп, кыз сизди ооруса да чыгып атканда алып келдизби? Букет, ладно, ловис алып келдизби, жок дегенде. Алып келдиңизби дедиңерби, Белек бердиңизби? Белек негизи элеби? Белек берлик. Ошо биринчи жолугушуңузга дагы, потому что айым ооруп атса дагы сизге чыкты да. Ката сизде эле болот атпайбы? Ооба, берген жокмун эчтеке. Бүт айымдар көңүл жакшы көрөт. Болду? Суроо бүттү. Бизде сүйлөп аларчы. Рахмат. Бул жакта Эрлан мырзанын ради галочки жүргөндөй сезилип атат да. Магачы убакыт созуп, мындай ради галочка жазып коеюнчу, анан киного барганда бул кимдин идеясы болду? Сиздикиби ужастикке барганда? Анан кинодан кийин чыгып, мындай сүйлөшкөнгө убактыңыз болдубу же бат-баттан провожать эттиңизби же кандай штаб койдуңузбу үйүнө же кафеге отуруп алып сүйлөштүңөрбү? Эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр да? Мындай келечекте мамилеңиз жөнүндө сүйлөшүп атасыңарбы? Кандай жашайбыз, кандай кылабыз деп мындай бири-бириңерди узнавать эте бересиңизби? Же жөн эле мындай ради галочки барып келели, отметка кылалы, видео тарталы, мындай эле ошондой эле болуп атабы? Эме ради галочки эмес. Нормально эле сүйлөшүп атабыз. Сиздер айткандай келечек полный обсуждение кылыпчы, кандай болот, как будем жить. Ошол келечектин эмнелерин сүйлөштүңөр да? Эмнесин кантип жашайбыз, каякта жашайбыз, ошондой темаларга жеттиңизби же жете элексизби? Жеткенбиз. Ошоларды сүйлөп бериңизчи ачыкса, эмнелерди сүйлөштүңүз келечегиңизде? Эми өтө ал жака чейин кирбей эле койсок тура болбойбу? Негизи ооба, өздөрүнүн планы эмеспи дейм. Бул жакта мага мен эрте окшойт негизи мындай суроогочу. Галочки дей да, действительно мамилеси ошондо жакшы болуп атабы деп, ошон үчүн эле сурап атам. Жок, мамиле жакшы эле болуп атат, но мындай вопросторго стремительно так задаете. Если не хотите, можете не отвечать. Как будто 2 жумадан кийин уже үйлөнүп кетиш керек да. Эрте десеңиз макул, мындай главное өзүңүздүн өртөөңүздү жакшы эле мамиле. Жакшы эле, ооба, жакшы эле общаемся. Көп эле сүйлөшөбүз ачык айтканда. Мындай ар кайсы нерселер эмес, мындай тятя матя дегенчи. Такие реальные вещи, да? Серьезно. Үйүңүзгө жеткиздиби деген суроого жооп бербей кеттиңиз да, ошону жооп үйүнө жеткирдиңизби деп Гүлнар эже суроо берди, ошого жооп бербей кеттиңиз. Андан тышкары ошону жооп берсеңиз дальше менин сизге суроом бар эле. Үйүнө жеткирдим, о. Жеткирдиби Айса эже? Сатта тургандай болуп кетпедикпи? Мейли. Просто жеткирбеген мырзалар бар деп эметиши таарынып аткан болгонун укканбыз да, ошого сурап атам. Ооба, жеткирди. Сейилдеп бардык. Ошо менин үйүм ошо жакын болуп калды. Ошол биз жолуккан жерге. Сейилдеп барып жеткирип койду. Негизи менин ситуациямда мырзадан сунуш болуп, мисалы биз Төлөгөн байке менен чайда жүргөндө мен сени дагы билейин, убакыт бер деп суранган үчүн биздики 2 жумага уланган да. Анын ак көңүлдүк сапаттары жагып, дагы билейин деп мен деле убакыт бергем да. Ошол сапаттары жаккан үчүн, мага жаккан сапаттары да бар болчу. Ошол үчүн убакыт бергем. Анан кыздар деле 2 жумага кийин убакыт бергиле деген, бул кайсы бир сапаты жаккан үчүн убакыт берет да. Анан именно кайсыл сапаты жаккан үчүн убакыт бергиңиз келип атат, ошону баса белгилеп айта аласызбы? Ооба, айта алам эми. Эч нерсеге карабастан мени тандап атат. Выбор болуп атат. Не суроо берсем дагы, кандай айтсам да, кандай жооп берсем дагы, мындай решительно мени тандап атат да. Ошонусуна баа берип атам мен. Аны азыр билбейм, может бир жумада өзгөрүп кетет, анткени ошондой болгон. Өткөндө эле бир жумада сонун болуп туруп, резко өзгөрүп кеткен, ошондой болобу деп мен көргүм келип атат. Ошондой боюнча калабы же бир нерсеси өзгөрүп кетеби, может убакыт бөлө албай калат.
может кызыгы тарап калат деп атам да. Байкап көрөйүн деп атасыз. Ошону байкагым келип атат. Негизи ооба мен деле көп убактысын алгым келбейт. Бирок эгерде көңүлүн айтып атса, жагып атасың деп эле айтып атат. Жагып атасың деп айтып атат. Мен дагы мындай шанс берип, өзүмө мүмкүнчүлүк берип көргүм келет да бир жума. Ошону так балким айта алам. Адам мындай жакшы эле мырза экен, келбеттүү, аябай эме экен, мындай мырза болгону менен кыргызчасы туура эмес болуп калат го, мындай нежный экен да. Мамилеси ошондой экен, анан кийин Мамилеси десеңиз өзү эмес, жумшак мамиле кылат экен деңиз, Ошондой адам экен да, мындай бир нерсе айтсаң, жок деп башында ошентет экен. Андан кийин ушундай кылбайлыбы десе, кайра бурулуп эметип калат экен да, макул депчи. Бул мен үчүн аябай баалуу. Бул сизге болгон урмат сый деп калбасак болот. Мен үчүн баалуу сапат да, анткени мен папам ошондой, ошон үчүн ушундай мырзаны мен каалайт элем жашоомдо. Ал жагы сизге жагып атат, Ооба, ошол же. Орус мүнөз отпой, орус мүнөз болгону, Ооба, айым аялдарды эметип, аярмап калат. Эмил мырза, жалпыңыздарга дагы бир жолу салам. Ооба, орус мүнөз дейсиз да, баягы в глубине души романтиканы көрүнүп турат. Сизди тандады, ошо сиз жактан бир нерсе сезген үчүн тандады да, көзүнөн эле көрүнүп турбайбы, көзүнөн баягы жүрөкчөлөр жаныпчы. Айзайым эфирден сырткары өзү деле айтты, мен Эрлан мырзаны жактырам. Болгон эле ушу бир аз ишеним азыраак болуп атат депчи. А Эрлан мырза өзү жактырган, тамдоосу эле уже жактырганы да бул. Туура. Сымбат айым өзү мен ойлой берем да, Эмил мырзада симпатиясы барбы депчи. Эмил мырза сүйлөгөндө эле карап, суктанып, жооп бергиси келип турат да. Да, микрофон. Албетте, Айзаны сүйөм да. Айзаны эмес. Да, билбейм. Ооба, Эмил, аны да сүйөм. Негизи мен Гүлнара айымдын сөздөрүнө кошулуп кетким келип атат. Негизи ортоңордо мен никакой химии, даже мындай достук какую-то такую связь көрө албай атам да. Экөөңөр мындай жөн эле отургандай, как-то просто время тянете. Анан кийин мисалы үчүн Айзайым ооруганда силер ойлоп да коюп турсуңар. Макул эме, жаңы баштап атасың, ал нормально. Бирок мындай негизи мындай карап турганда экөөңөр между вами такой холод. Билбейм, силерге точно вакыт керек. Айзайымды түшүндүм вашу позицию. Бирок мындай не с вашей стороны, эч кандай кызыкчылык, химия жок да, вы жөн эле мындай же жөн эле сезонду бүтүрүп салалы деп аткандайсыңарбы, же жаңы келип өзүмдү көрсөтөйүн дегениңерби. Мисалы үчүн пирсинги жаккан жок дедиңер, бирок пирсинг ал характер эмес. Пирсинг көрүнүп эле турат. Анан кийин жакпаса сразу эле мындай сөйлөшпөй эле койсоңор болот. Анан кийин алмаштырып алам, анан чечтирип алам дебей элечи. Ошол дагы тупой болуп атат да кичине. Жооп берейинби? Химияны байкап айтам деп атасыңар туурабы? Химияны байкаш үчүн ортобузда жүрүшүңөр керек да, ал үчүнчү. Жок, аралаштырып эле коелдук го. Вообще кантип башка адам бирөөнүн химиясын байкасын? Мисалы мындай болуп атат да. Эфирден кичине ачыла албай атасыңар да, ошого сыяктуу мындай эми аз кичинеден ачылып келе атпайсыңарбы, ошого биз мындай көрө албай атабыз да, ошон үчүн мындай толук химияны көргөзбөсөңөр да, жок дегенде бир элге көргөзө турганда нерселер болот го, мындай бири-бирине. Эми башталып атпайбы улардын мамилеси? Жок, ошол башталып аткан мамилени көргөзүп бергиле деп атат да. Жакшы мамиле, жакшы сөздөрдү узаткыла, чтоб бири-бирин атыш үчүн мамиле курушсун. Мына Эрландын жакшы ою бар экен, бала. Эфирди жакшы түшүнө элек. Ати Айзайым 2-3 чайга чыгып, опытная, бир аз болсо да жол көргөзүп. Болот мырзанын артынан жүгүрүп эле жүргөнүн көргөнбүз. Келиңиз, Бейше мырза. Сүйлөтүп колчу, Бейшени деле. Анан ошо силерге ийгилик каалайм, бир аз өзүңдү ачып, позитивный болуп, эркек адам актив болуш керек да. Кичине кызды көндүрүп, Айзайым ошонун жанында дагы 0% менен карабаш керек да. Берде дагы сен дагы кичине болсо да жылуулук берип, баягы эркектин кылып аткан мамилесин баалап койсоң, баягы эркек дагы ачылып, сага кененирээк ачылып берет деген ойдомун. Ошо бири-бириңерге жакшылык каалайм. Эмкиде жакшы видео менен келгиле, видеоңор сонун болуптур, кол чаап койсуңар. Рахмат. Келиңиз, Бейше мырза да сүйлөйт экен. Ошо видео жөнүндө да айтып кетейин дегем негизи. Видеону аз кошуп кетпеди.
Сонун эле барып келиштир, менин кошо турган сөздөрүм темадан бир аз алысыраак болуп калышы мүмкүн, бирок бир суроону ошо айыз айымга, андан сырткары жалпы эле айымдар үчүн бергим келип жатат. Ошо биринчи же экинчи жолугуда сиз үчүн же айымдар үчүн эркек тараптан алып келиши, белектин алып келиши маанилүүбү? Анда ошол сөздө сизге касаем мындай суроолор берилип кетти да. Бир белек бербепсиз же сагыз бербептирсиз депчи. Ошого жооп берип койсоңуздар. Мен көп нерсеге көз жумам. Көз жумганга даярмын, жашоодо деле, турмушта деле. Анан көп нерсени бияка келип азыр айтып берген жокмун, нюанстарын. Бирок белек мен үчүн албетте алгым келет. Мен айыммын, гүл алгым келет. Бирок мындай мырзанын эмесинде бар болсо, возможности болсо өзү берет. Возможности жок болсо, мен аны көрүп байкап эле койсом, байкап кое алам да. Анан көп кыйнабайм. Мен белек күткөн эмесмин. Чынында бул мырзадан алып келбегенде дагы мен ага көңүл деле бурган жокмун. Анткени ошол мен мындай жоголуп көрөйүн деп аябай кызыктуу болуп, бул мырзаны таанып билип көрөйүн деп бардым. Азыр деле белек күткөн жокмун. Кийин деле күтпөйм. Өзү бергиси келсе берет, бергиси келбесе балким возможности нету, балким туура көрбөй эле. Анан ага мен туура эле көз караштамын. Но приятно было бы. Түшүнүктүү. Ошо толуктап кеткен жерим жана биринчи жолугуда дедим да. Биринчи чайга чакырганда ошол сизге маанилүү деле эмес. Туурабы? Биринчи жолу ушу мен үчүн маанилүү. Кийинкилеринде болсо эми албетте эркек жактан да. Мага кандай жолуктук, кайсы жерге бардык, эмне жөнүндө сүйлөштүк, ошол маанилүү. Ошол мага жакпай калса, дальше улана албайт эч нерсе. Мен айтып кетсем болобу Бейши мырзага? Белек дегендин түрү бар да. Бир сагыз ал эчтеке эмес, бул көңүл. Тем более бул жерде айым ороттур. Оротканда көңүлү жок. Бир сагыз алып келип койсо дагы айым сүйүм калмак. Бул айза эмес, мен деле сүйүм калмакмын. А вы так подчеркнули прям важного деп. А сиз мырза болуп кызды чайга чакырганда кызыңыз ооруп атат. Анан жолугушууга барганда эси бир сагызга алыңыз жетпесе, чакырбай эле коюңуз аны чайга. Мен суроомду түшүнбөй калыптырсыз сиз. Мен сүйлөп алайын, Сиз аябай түшүнүктүү экенсиз. Ар бир кишилер менен берген суроом ошол болуп атат да. Айымдар үчүн, деги эле айыз айым үчүн биринчи жолугудагы белек маанилүү дедим. Неге берип атат, неге бербей атат деп сураган жокмун да. Бир эле суроо. Сиз башка жагына кирип кеттиңиз окшойт. Башка келди. Мен жооп берип койсом болобу ошол суроого? Негизи эле ушул темагачы менин оюм, эки адам бири-бирин тандап бул мырза тиги эле айымды чакырса деле, ал экөө бири-бири жөнүндө бир нерсе билелик деп сүйлөшүп атат да. Анан сүйүп калдым, мен сени алам, ошон үчүн бир жолу жолугуп эле мен белегимди алып келдим деп неметпейт да. Экөө бири-бирин билип, андан кийинки встречага возможно белегин алып келсе болот. А так мындай биринчи встречада ал каякта болот, кафеге бардыңарбы же бир нерсе алып келип бердиби, анын баары не важно. Если после того, как бири-бириңердин адамыңар экениңерди билгенден кийин, анан белек, анан дальше уже сүйлөшкөнгө темалар ачылат деп ойлойм. Мен да кошумчалап кетейин. Мен кошумчалайын, сиз кошумчалайсыз. Мен мына суроону туура эле түшүндүм. Биринчи таанышууга деле мындай анын вниманиясын алыш үчүн эмес, жан дүйнөңдү тааныштырыш үчүн барасың да. Мен мындай адаммын деп, менин акчам көп, андагы Бугаттини айдап кой деп барбайсың да. Акчамды танда деп барбайсың. Биринчи жан дүйнөңдү танда деп, жан дүйнөңдү арнайсың. Анан эркек бала эч качан байлыгын көргөзбөйт. Жөнөкөй экенин, мойкада иштейт экенин, дордойдо тачка түртөт экенин айтат. Ошону сыйлай алабы деген ойдочу. Кыздар деле каалайт, бул белек бере алат бекен, бере албайт бекен, андай мындай депчи. Берди, адам бири-бирин өзүнүн жакшы жан дүйнөсү менен тааныш керек. Жан дүйнөсү менен туура кабыл алыш керек. Анан белектер, Парижден деле барып, белек алып келип бергендер бар. Көрүп эле атабыз. Келиңиз, Элиза. Мен да Бейши мырзанын суроосуна жооп бере кетейин. Мен үчүн эң биринчи жолугушууда гүл алып келип же белек алып келүүсү маанилүү эмес. Мага мени каякка чакырат, ошол маанилүү да.
өзүңүздөр билесиздер, биринчи жолугушууга мени кайда чакырат? Ошол маанилүү, белеги маанилүү эмес. Андан кийин уже өзүнүн көңүлүнөн чыгып, белектерди алып келе берсе, каршы эмесмин. Анан бул жактан дагы ошо Эрлан мырза айзайым ооруп атканда эчтеке кылбай коюп турсуз, бул айзайым ооруп атканда эч нерсе мындай көңүл бурбай коюп турсуз, бул эми кичине туура эмесирээк болуп калыптыр. Сиз жактан хотя бы өзүңүз бара албасаңыз дагы мындай азыр доставка деген бар да, ошо доставка менен деле хотя бы мындай фрукты берүүсеңиз болмок экен, айзайымдын үйүнөчү айыгып кет, жакшы болуп кет, мен өзүм келе албай калдым деп. Ошо көңүл буруп койсоңуз жакшы болмок экен. Кел. Эрлан мырза көңүл бурбай эле кой, негизи эле кыздар көбүн билбейт өздөрү эмне каалаганынчы, өздөрү деле билбейт. Сен чечкимдүү эле болуп, өзүң кандай сезип атсаң ошондой эле кыла бер. Бул ошо айымдарга уверенность жагат да, уверенный бала болсоң, аларга айырмасы жок. Биринчи белек менен келесиңби же экинчи күндө белек менен келесиңби? Ошондуктан чечкимдүү болуп эле кала бер, ошо жакшы эле болот баары. Негизи эле өзү Эрлан мырза өзү эле чечкимдүү бала да, негизи жакшы бала. Кеттик. Сымбатай. Мен да сиздин сурооңузга жооп берип коеюн дедим. Жооп бере кетейин, кечиресиз. Мисалы үчүн мага деле эч кандай белек маанилүү эмес, бирок көңүл маанилүү. Ошол күндү кандай организация кылганы. Сиз жактан мен угуп калдым, сиз жөн эле киного барыптырсыз, кинодон келиптирсиз. Бүттү, Фильмден сүйлөшө албайсыз. Мисалы үчүн сиз айттыңыз, биз чачан-мачан сүйлөшпөйбүз дедиңиз. Бирок айзайым оякта олутtu эчтекени сүйлөшкөн жокпуз деди. Ошондо кимиңердики туура? Жок, сиз башка темага кетип калдыңыз. Келиңиз. Кайра, нет, оролуп келдим, эмнеге башка тема? Жок, белек боюнча эме болуп атат азыр бул. Жок, ошо белек боюнча айтып. Эми азыр кыйнабай эле туралычы, Сымбатайым, келиңиз, кийинки жумада эле жетишебиз мындай острый суроолор берип. Мен оюм айта кетейин. Биринчиден белек берүүсү шарт эмес деп ойлойм. Балким эми токоштуу бала сүйгүчүк деп коет, ал ким көңүлүнөн чыкканын кылат. Бирок мен үчүн дагы мындай бала жагабы жакпайбы, белеги маанилүү эмес. Биринчи ал өзүн ошо жан дүйнөсү маанилүү да. Кандай сүйлөйт, кандай ойлонот, максаттары кандай. А так мага да белек маанилүү эмес. Эмил мырза, келиңиз бат-баттан. Ооба, эң туура айтты жаңы мырза. Белегинен дагы кымбат жүрөгүм бал неме кылбадыбы? Арнап чайга чакырды. Ошо сүйүүсүн арнады. Анан бул деген нерсе белектен да кымбат нерсе да. Болду. Келиңиз. Гүлнар айым, сиз менен жыйынтыктайлы, келиңиз. Бул жакта белек важно эмес, бул жакта отношение важно. Возможно, белекти ради галочки берип коет, отношениясы жаман болот да. Поэтому мамилени жакшы түзүп, жакшы ниет менен келсе, жакшы сүйлөшүп, мындай ушул маанилүү да, чем белек. Гүлнас айым, сизге суроо. Сизге биринчи жолугушууда белек менен келген маанилүү же белеги жок келген маанилүү? Бул мен оюмча бул түшүнүк бизге Европадан келген го дейм. Кинолордон биз көрө берсек, эмнени көрө берсек ошол подсознание орноп калат да. Биринчи жолугушууга гүл көтөрүп келе беришет го кинолордочу. Ар элдин өзүнүн менталитетине жараша деп ойлойм. Мааниси жок. Анчалык эле мааниси жок. Ошол мен да Нурматтын айтканына кошулам. Эң биринчи адам бири-бирин жакшы тааныш үчүн, жан дүйнөсүн ачыш үчүн, ким сен адамыңбы, сага туура келеби, туура келбейби. Анан экинчи жолугушууда деле негизи бир мындай даталуу күндөр болот го, майрамдар болот, туулган күн болот. Ошол учурларда белек алганды негедир меники балким эски түшүнүктө калып калган чыгар, бирок мамиледе жөн эле белек бергиси келсе деле бере берсе болот, бирок ошо даталуу күндөрдө берген эң орундуу болуш керек деп эсептейм. Бирок белек берип койсо сүйүнөсүңөр да. Ооба. Белек берип койсо сүйүнөсүңөр да. Бирок аябай деле көңүл бурбайсыңар, белек берип койсо, молодец. Гүл, айрыкча гүл. Мисалы, эме да. Ар бир адам өзү табиятынан ар кандай жаралат да, кээ бир адам белекке жакын болот да. Кээ бир адам көрүнгөн адамына, туугандарына, бардыгына көбүрөөк белек берген аракет кылат. Андай адам биринчи жолугушууда деле белек алып барат да. Кээ бир адам өмүрү белекке жакын эмес болот да. Кээ бир адам чын жүрөгү менен деле жакшы көрөт, бирок өмүрү гүл бербеген деле эркектер бар да. Ошон үчүн өзүң адам тапсаң белек деле не важно болуп калат го дейм. Бул суроо эмеден улам чыгып кетпедиби? Жана ооруп аткан учурда депчи, алдыны өзүнчө караш керек деп ойлойм. Ооруп атканда айрыкча мырзаларда кандай экенин билбейм, бирок айымдарда багындай
өзүң менен өзүң болуп, эркелегиң келип, ушундай болуп каласың да. Ал кезде баягы сүйлөшкөн адамың же ошол мырза гана эмес, жөн эле курбуларыңан деле, тааныштарыңан, досторуңан деле баягы гүл келсе деле же бир жер жемиш келсе деле, мына мен ушул жашоодо бирөөлөргө керек экенмин деген сыяктуу көңүлүң көтөрүлүп, иммунитетиң көтөрүлүп, тезирээк жакшы болуп кетесиң да. Туура. Ал жагы да бар бирок. Эрлан мырза угуп атасыз да, кошуласызбы бул нерселерге? Сизге түзөн-түз тиешеси жок, эми экөөңүздөр кыз жигит эмессиздер да, мындай негизи жагат. Мындай минуска караганда плюс жака жакшыраак иштейт да. Кыздарга айрыкча ооруп аткан кезде. Мен ушуну айткыңыз келген. Ушуну айтайын дегем да, анан баардыгы эле кыздардын баары эле мага белек маанилүү эмес дейсиңер. Айланайындар, извините. Жолугушуудагы экөө такыр башка болуп калды. Жок, ошону айтайын дегем да. Болду. Мисалы балдарга кеңеш болсун, балдар мисалы кайсы бир айым менен жолуккан атса, балким анын курбусунан, балким анын эжесинен сураш керек, эмне белек жагат, кандай өң жагат. Эгерде биринчи жолугушта эле ошол белек ошол өңдү алып келип берсе да, балким кыздын дагы жүрөгү батыраак ачылганга себеп болот. Курбусу менен сүйлөшпөй эле коюш керек. Жок, тиги айтпай курбусунан чалбай эле коюш керек. Мисалы дейм го, мисалы жолуккан аткан кызы кичине мындай орусча айтканда изучать этип койсо, жигиттерге жеңилирээк болот да. Мисалы жакшы көргөн себебин белек берип койсо, балким дароо жактыруу сезим пайда болушу мүмкүн кыз кишиде. Ошон үчүн биз балдар кандай болбосун, биринчи жолугушууда белек берсек жакшыраак болот. Гүл. Эми гүл беребизби, жада калса ошол эле кагаздан бир самолет жасап келип беребизби, ошол кыздын атын мындай самолетко жазып коебузбу? Ушундай креативдүү белек берсек, баары бир көңүл алганга аракет кылабыз батыраак. Экөөңүздөр токтоттуңуздар ошондо, Жок, улантабыз да. Улантасыз, ошол мындай Эрлан мырза сиздин мамилеңизди айзайым деле айтып атат, аябай жакшы мамиле кылып атат, көңүлү бар экен деп, болгону гана эфирге жаңы көнүп атасыз да, кичине эфирден дагы мындай жакшыраак сүйлөп бергенге, эфирден эмоцияңызды көргөзгөнгө аракет кылыңыз, ачылайын, ушул жактан мамиле курайын, мамиле курганды үйрөнөйүн деп келдиңиз да. Ошон үчүн биз сиздин кичине жандуураак болушуңузду каалайбыз. Макулбу? Макул. Келиңиздер анда. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Гүлназайым, кээ бир адамдарга суроо берсең, сүйүүгө ишенесиңби же ишенбейсиңби десе, кээ бир ишенем деп айтат, кээ бир ишенбейм деп айтат. Ал эми мен дагы бул биз жолуктук долбоорунда эки жаштын сүйүүсүнө ушунчалык ишенем. Мен ойлойм, ал эки жаштын сүйүүсү ушундай бекем болот, экөө мындан ары да жакшы ийгиликтерди жаратат депчи. Ошондуктан биз жолуктук долбоорунун бул ишенген сүйүүсү Нурлан мырза менен бул жакта Сымбат айым чакырып коелу. Келиңиздер. Булардын мамилесине, сүйүүсүнө ишенген көрүүчүлөрүбүз дагы бар. Келиңиздер. Ортосунда сүйүү барбы ушунда? Мен ишенем, эң ортосунда сүйүү бар. Ушулардан чыгат да. Ушулардан чыгат. Кана? Өзүңүздөр ишенесиздерби? Неден башташ деле билбей турган кезим, чынын айтсам. Сүйүүдөн. Тоотер жеринде айтайын анда. Эми анда өзүң улант. Келе ой. Эми эмне десем. Анда орундуктардан орун алып беребиз. Биз баардыгын түшүндүк окшойт, Экөө эки жолго түшөт. Туурабы? Укпайлыбы? Ошол эле азыр жооптор. Айта бериңиз. Негизи ооба, биздин чайыбыз токтобойт, анткени сиздин көзүңүз ачык. Биз мындай дос бойдон эле калалы деп чечтик, анткени мамиле менен достукту бузбайлы дедик. Убактыбыз деле жок болду. Эми убакытта деле эмес, көбүнчө мындай графиктерибиз вообще келишпей койду да. Азыр мен өзүм бизнесим менен алек болуп атам, Нурлан өзүнүн бизнеси менен алек.
анан кийин ошондуктан жөн эле деле убакытты созбой эле. Ооба, туура. Убакытты созбостон, анда сиз айтыңызчы, Нурлан мырза кандай кыз керек деп ойлойсуз? Сиз айтыңыз, Нурлан мырза кандай кыз керек? Мен дейди, билбейм. Китептегидей. Өзү айтса жакшы го. Мен билбейм. Жок, сиздин мындай айым катары көз карашыңыз. Мендей только баласы жок, анан менден жашыраак. Менден сизден жашыраак. Жаш сиз улуураак болуп калып атасыз, Сиз улуураак болуп калып атасыз. Негизи улуусузбу? Канча жаш? 29. Нурланчы? Нормально эле? 5 жаш улуусузбу? Жок, нормально эле. Допустим, эркек киши мырза аялдан улуураак болсо, мындай, может, билбейм. Бирок мен деле талаптарым 25тен баштап негизи. Просто мы не смогли преодолеть вот эту вот рамку дружбы, границу. Мындай френдзонага кирип калдык, ошондон чыга албай койдук да. 25 жаштан канча элесиз эке? 45 жашка чейинби? 35. 30 болсунчу. 25-35. 25-35, э? 23 деле. Аяка 18 керек да. Болбой калат. Сиз ушул эле суроо Нурлан мырза сизге болсун. Сымбатка кандай мырзаны ыраа көрө аласыз? Мен эле улуураак берсем керек го дейм. Я из будущего. Билбейм, эми сымбаттын вкусу эми образованный, порядочный, түз жүргөн, семьянин бир мужчина керек деп эсептейм. Менде деле бар андай сапаттар, бирок болгону экөөбүз сымбат, экөөбүз мындай мамиле курабыз деп мен достугубузду жогото алгым келбейт. Чоң рахмат, аябай кызыктуу болду. Аябай кызыктуу сүйлөп бердиңиздер. Биз сиздердин достугуңуздарга ийгилик каалайбыз, келиңиздер, орнуктан орнотуңуздар. Мага мындай интересно болуп атат. Булардын основной проблемасы ошол разница в возрасте болуп аткан турбайбы, э? Жок, булардын проблемасы эмес. Эгерде сиз суроо бере турган болсоңуз, Сымбат айым өзүнчө берсеңиз болот, Нурлан мырза өзүнчө берсеңиз болот. Анткени экөөнүн ошол суроо берем деп атам да. Ошол өзүнчө лично. Например, мен деле булардын эмнеге буга чоңураак керек экен, тигисине кичинекейирээк керек экен. Ошондо сүйлөшүп атканда эмнеси мындай туура келбей, вот просто өзүм үчүн сурап атам да. Например, мен деле талаптарымды бир аз азайттым да азырчы. Анан ойлоп атам да, мага вдруг жаш совсем жаш талапкер келип калса, может менде да ошондой проблема болот. Ошон үчүн сурайм дедим эле. Эмнеси именно, вот что именно, в чем проблема болду да? Сиз сүйлөшүп атканда, можно ошондой суроо берсем болобу же? Сизге берди Сымбат айым, уккан жок окшойт. Негизи менин оюмча мындай уже айта кеттим. Биз жөн эле френдзонага эң башынан эле алгачкы кадамдан баштап биз френдзонага кирип калганбыз. Ошондон чыга албай койдук да, эми көзүбүз деле көргөн жок кандайды. Мындай жаш, ооба, Гүлнара жок, жашты, короче, не в возрасте дело. Жашы сизге туура эле жаш кыттап окшойсуз. Биздерибизге туура эле келдиби жашы дедим да. Мага вдруг жаш талапкер келип калса, мен деле ой болбойт деп отурбаймынбы дедим да. Ушул сизден сурайм дедим. Жаш болобу экен? Жаш вообще жашта кеп жок деп ойлойм. Сымбат айыма балким ачык эле айтаттырсыз. Жаштан балким кеп бардыр. Жок. Анткени сиз айткансыз мага экинчи баланын кереги жок депчи. Жок, экинчи бала карагыла менден улуу болуп деле мен баламдай болушум мүмкүн. Же менден кичүү болуп деле, бирок менден мудрый болуп, мен аны карап мындай, ушундай экен дегендер да болот да. Ал не от возраста зависит, ички дүйнөсүнөн зависит. Кайсы окружениеде чоңоюп өстү зависит. Менин оюм да. Макул. Келиңиз. Бул жерде суроо булардын жашында деле эмес да. Негизинен эле башында эле мен айтып кеткем. Экөөбү мындай агайыны, эже ини катары аябай жакшы сүйлөшүп болчу да. Бул жакта биз кыйнап эле силерди чайга чыгарып жибердик да, чын-чынына келгендечи. Анан дагы булар между собой честный болду, честно поступили. Калп эле пиар үчүн дагы сүйлөшүп койгон жок да. Бири-биринин убактысын лишний алган жок. Эң туура эле азыр
вовремя эле расстались. Это хорошее. ооба акылай айым ыраазычылыгымды билдирем чындыкты айтканыңыз үчүн. Хайп деп деле жүрө берсек болчу. Элдин мындай эми показуха кылып эле өзүбүздүн репутацияны көтөрүп алалы деп, активди көтөрүп алалы деп. Бирок совесть не позволяет андайга. Себеби эртең жүз көрүшөбүз сымбат менен. Анан бул жерде жаш боюнча да айтып кетейин, мен өзүмөн 4 жаш кичүү деле бала менен сүйлөшкөм, бирок ошонун мировоззрениясы менден 5 жаш улууларга караганда дагы жакшы болчу да. Ошондуктан бул жерде такыр жашка такалбай деле койсок болот. Кошулам. Бул жерде экөөңүздөр тең убактын болбой калды деп атпайсыздарбы? Анан баарыбыз талапкер күтүп отурук да, талапкерге убакыт бөлө алабыз депчи. Анан талапкер келсе убакыт бөлө аласыңарбы деген суроо экөөңө тиешелүү. Ооба, 100% айта алам. Жүрөгүм бүт баардык эле адамга жооп бере алам мен бул суроогочу. Табат адам. Тартылуу болгондо, Ооба, тартылуу болгон учурда убакыт табат. Убакыт жок болсо дагы бүт жумуштарын таштап барат. Ооба, тура тура. Идейин өтүп эле оюм бузулуп кетти. Ооба, тура эле түшүндүрдүңүз. Анан буйруса табам убакыт. Себеби мен бизнес ачтым. Аны уже делегировать этип мен аны башка адамдарга өткөрүп бердим. Под моим руководством, под моим контролем ал уже. Мен өзүм ал жака кийлигишпейм. Всё. Убакыт кенен буйруса талапкерлер келе бергиле. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен деле убакыт табам, бирок 11-де эмес да, 11-12-де эмес, анткени кичинекей балам бар, жашы мына майда 4кө чыгат, анан мен аны жумуштан кийин дагы уктатышым керек, жуунтушум да керек. Ошон үчүн мени кечинде чакыргандар болсо, мындай только 11-лерде мен освобождаться этем дегендер келбей эле койгула. А так эртерээк болсо мен чыгам, конечно чыгам. Биз жолуктук долбоорунан чын эле үйлөнүшөбү, чын эле турмушка чыгабы, калп элеби деген суроолор абдан көп болот. Ооба, чын эле мага дагы аябай көп кездешет, кайсыл жерге барбайын, ошол үйлөнүп аткандар чын элеби баалуу, чын элеби деп сурап калышат. Мына Кудай буйруса азыр 6-сезондун жүзү болуп олтурса да канча деген биздин жаштарыбыз үйлөнүштү. Анын арасында бизден неберелүү кылып кубанткандар дагы жок эмес. Алардын бири Эсенбек мырзаны чакырып коелу. Жакында эле биз жолуктук долбоор неберелүү болгон, Мына ошону коттуктап, биздин неберелерибиз да көбөйүп атат. Ооба, өзү айтып берсинчи да атайын конок кылып чакырдык. Куш келипсиз Эсенбек мырза, Бешикова бекем болсун. Бүгүн Медина айым келе албай калды окшойт, Бала карап атат. Эми бул темада Гүлназ айым сиз көбүрөөк суроо бересиз го деп ойлойм, анткени Медина келбей калды да. Ал эми колубузда турган белектер да бар эле. Атайын сиз кирип келатканда эле ушул сертификатты дайындап койдук эле. Бизди Бешикова бекем болсо кол чаап туралы келиңиз. Бизди сонун жаңылыгы менен бөлүшөйүн деп келген Эсенбек менен Медина үй бүлө куруп балалуу болушкан, анда дал ушул учурда өтө керектүү болуп аткан белекти ыйгарып коелу. Air Baby'ден жабаяктар үчүн сертификат. Келиңиз, кут болсун. Белекти ала кетиңиз, Келиңиз, орун алып бериңиз. Саламатсызбы? Эсенбек мырза, сизди биздин студиябыздан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Мурда сиз бизге катышуучулардын бири катары көрүнсөңүз, азыр болсо өлгүлүү үй бүлөлөрүнүн кожоюну, жол башчысы катары көрүнүп турасыз. Жаңы эле үй бүлөңүздө болгон жакшы жаңылык менен куттуктайбыз. Биз дагы өмүрлүү болсундар истейбиз. Деги эле ата болгон кандай экен, амандашып кеп салсаңыз болот. Гүлназ айым, Канат мырза, сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Катышуучулар баарыңыздарга ысык салам. Не десем, баягы аталык сезимди балалык кезде, бойдок кездеги сезим менен алмаштырууга өтө мындай салыштырууга болбойт. Себеби балалык кезде өзүң жашың канчалык деңгээлде көтөрүлсө дагы бала бойдон. Ошол өзүңдүн сезимиңди бала кыял бойдон жүрө берет экенсиң. Ал эми балалуу болгондо баягы балам балалуу болгондо билесиң дегенде ошол сөздү мына ушул күндө өзүмдү жон тери менен сезип көрүп аткан кезим да. Себеби баламдын кылыктары өзүмдүн ички дүйнөмдө балалык сезимди ушу балам менин бетиме көрсөтүп берип атат да. Ошол өтө кубанычтуу нерселердин бири болуп эсептелет экен. Баракелде. Мединанын абалы жакшыбы?
Кудай буюрса Мединанын абалы жакшы, баланын да абалы жакшы. Кудай буюрса 1 ай болуп алдык. Аман эсен төрөп баягы кыз кишинин төрөткө кирип чыккан өтө кооптуу жана жоопкерчиликтүү экен. Ошону мен өз башым менен көрүп, ошодон кийин баягы төрөткө роддомго баргандан кийин да канчалык мурун канчалык сүйүп жакшы көрө турган болсоң, роддомго барганда андан ары дагы мындай жогорку деңгээлде сыйлап, өтө мамилеңди өзгөртүүгө туура келип калат экен. Себеби артыңда сен тукумуңду улайтып турган наристени алып келип аткан кезде, ошол себептен баягы башкача сезимдер менен өтө урмат, сый деген мамиле жогорку деңгээлге чыгып калат экен. Керемет. Баракелде. Өтө сонун. Атын койдуңуздар да, атын ким койдуңуздар, ким койду дегендей. Атын көпкө ойлонуп отуруп, баягы көп аттар келет экен, баягы анан акырында отуруп, Арназ деген атка токтолдук. Арназ деген ат коюп. Гүлназ дегенге ыйкаш экен. Сан ат коюсуздар. Демек бул атты коюштун бир себеби бар го деп ойлойм. Анткени Эсенбек мырза бир жолу Гүлназ айымга гүл алып келип берген да. Ошон үчүн балким Гүлназ айымды жакшы көрүп, баягы тамашалап. Гүлназ айым тамашалап эмес, деле чындап эле деле айланып тийгөсүндө кой историяны. Өмүрлүү болсун Арназ, Кудай буюрса, элдин керегине жараган нерселерден болуп чоңойсун. Чоң рахмат, айтаңыздар келсин. Анан 1 ай уктай элексиз. Уктаганда баягы жок. Элдер ушинтип көп айтат, бирок анткени мен Кудайга шүгүр, балабызды тынч, ден сак, Кудайга эң ошол шүгүрчүлүк келтирген ошол янам жоош дагы. Сизге окшош экен да? Мен өзүбүз кыялдангандай балага маңдайыбызга келди. Андан аркы өзүбүздүн колубузда Кудай буюрса эми дагы чоңойтуп бой жеткизип алыш. Баракелде. Келиңиз сурап. Саламатсызбы Эсенбек мырза? Саламатсызбы. Бейшик болуңуздар бек болсун деп айтып кетмекчимин. Жакшы каалоо тилектеримди. Ошол балаңыз сиз ойлогондон дагы жакшы бала болсун, элге кереги, жерге кереги тийген балдардан болсун, өмүрү узун болсун, эң главный ден соолугу менен Кудайым берген болсун да. Чоң рахмат, айтаңыз келсин. Сизден Эсенбек мырза мындай жаш могул жакта отурган жигиттерге дагы кандай кеңеш берип кетмексиз? Анткени ушул жактан куруп кеттиңиз да үй бүлөчү. Анан канча убакта Медина айымга предложение кылдыңыз деген суроо болуп атат да. Мен өткөн чыгарып жыналарды көрбөй калган экем, кечиресиз. Ошон үчүн суроо. Рахмат, жакшы каалоо тилектериңизге. Биринчи сурооңуз болсо, баягы баарыңыздарга эмне деп айтам, баягы көп учурда биз идеалдуу жашоону күтөбүз го. Албетте ал туура, бирок максатты коебуз астыга. Идеалдуу жашоону биз эч качан даяр идеалдуу жашоого бара башыбыз керек. Ошол идеалдуу жашоону өзүбүз турмушка чыгып, жаныбызда жолдошубуз, жарыбыз болсо, ошол жарыбыз менен түктөп кетиш керекпиз. Идеалдуу жашоо мына ошол эсептелет да. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча биз мен өзү максатты туура кое билген жагынан болушунча аракет кылам. Себеби баскан кадамымдын аягында жоопкерчилик болуш керек. Биз болжол менен 1-2 айга жетпей, 2 айга жетпей, мартта тааныштык болгон, ошо майда бизде үйлөнүү тоюбуз болуп, ушул жерден аман эсен колго кармашып кеткенбиз. Үйлөнүү тоюбуздун аралыгы өтө алыс болгон эмес, жакын эле. Жигиттер, кулагыңыздарга гүлүш сырга, мына ошентип сиздерден дагы күтөм. Нурсултан Карылгач. Балаңар кимге окшош болуп келгенде эле? Кимге окшош эле балаңыз? Балам мен өзүмө окшош. Чындап элеби? Же жөн эле калпайт көңүлүңүздү алып атчабы? Чындап эле өзүмө окшош экен. Сизге айткандайбы? Балам мага окшош, меники деп эле. Каалоо тилек айтып кетсем болобу? Эсенбек, саламатсыңбы? Я вас поздравляю. Уулуң жер караткан эмес, эл караткан уулдан болсун. Силерге кайрымдуу, ден соолугу чен, акылдуу жана тарбиялуу уулдардан болуп чоңойсун. Мадинага желаю скорейшего восстановления. Ошол ар дайым ушинтип үлгүлүү үй бүлөдөн болуп жүрө бергиле. Чоң рахмат.
классташ сен ар дайым колдоп келесиң эмеден инстаграмда чоңоюп атсага. Классташтар каттуусуңарбы силер? Классташтар кайда дегенде. Эсенбек мырза, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Сизди баарыбыз куттуктайбыз. Ошондой жакшы жаңылыктар менен бизге келгениңиз менен. Анан мындай суроо болуп атат да. Мадина айым төрөгөндөн кийин өзгөрүштөр болду, мындай характеринен, анан төрөгөндөн кийин аялдын после депрессия деген болот. Балким сизге убакыты жетпей атат азыр бала багып. Кандай өзгөрүштөр болду? Анан мамилеңерге ошол тийишелүү болду ошол нерселер? Чоң рахмат кабыл алганыңызга. Үйлөнүп үй болгондо адамдын бири-бирине болгон жакындык, бири-бирине болгон баягы мамилеси башкача болот. Ал башка мындай нукта кетет. Боюнда бар кезде ал башка нукта кетет. Анткени баягы боюнда бар аялдын организми башкача болот экен. Аны ошол кезде өзүм сезинип билдим. Ал эми төрөгөндөн кийин өзгөрүү жагы болсо, энелик сезим деген башка сезим болот экен. Баягы келинчегимдин сезими менен сезине албайм, бирок мен сыртынан көргөндө баягы кубанычы, жоопкерчилиги, күлүп жашоого көз карашын көрүп, бактылуулугун көрүп алып, менин бактылуу экенимди ошондо билем да. Бардыгы жакшы жагында өзгөрүп атат. Сизге кылган мамилелер өзгөрдү? Албетте өзгөрдү. Баягы мурда жөнөкөй мамиледе бирибизге сый, өзүбүзгө мындай бала сыяктуу эле мамилелер болгон да. Ортодо азыр мамиле бала болгондон кийин мамилени баягы жоопкерчиликтүү өзүнүн ушундан билинип атат да. Мына азыркы кезекте билип атам, баягы менин жолдошум катары мына менин баламдын атасы деген сезим менен башкача сый менен карап, көз карашты карап калды. Ошол жагын өзгөчө болду. Дагы бир жолу саламатсызбы Эсен мырза? Силерди чын жүрөктөн куттуктайм. Мадина айымга деле жазып ийгем. По-моему, төрөгөндө ошо силердин арнаска бактылуу балалык каалап кетейин дегем. Анан кийин жакшы көп жашасын, крепкого здоровья, в общем, бактылуу балдардан болсун, силерге карамдуу болуп. Анан менин суроом момундай. Мисалы үчүн Мадина айым боюнда болгон кезде, мисалы үчүн биз аялдарбыз да, биздики все равно мындай гормональный всплесктер болуп турат, бир күнү жакшы, бир күнү жаман. Анан кийин төрөгөндөн кийин тем более азыр ответственность түшүп, может силерге убактын нормально бөлө албайт. Ортоңордун мамилеңер төрөгөндөн кийин канчалык деңгээлде өзгөрдү? Анан дагы ушундай бирдемке кыйынчылыктар албетте болду да, эми характерин көрсөтөт же төрөгөндөн кийин урушуп кетесиңер. Ошол учурда ошол кантип, как вы решаете в общем ваши семейные проблемы? Бизге совет болуп кетсин. Чоң рахмат кабыл алганыңызга. Албетте казан аяк кагышпайын үй бүлөдө эч кандай идеалдуу жашоо болбойт. Жана айткандай идеалдуу жашоону өзүбүз куруп кетишибиз керек. Эгер айта турган болсом, мүнөзү өзгөрүлүп, көпчүлүк учурда адам кишинин аял затынын гормону ойноп аткан кезде, ошол кишинин ойноп аткан гормонунун нугу менен гана түшүп коюш керек да. Ошондо гана алдап отуруп ошол кырдаалдан алып чыгып кете аласың. Себеби ошол аял ошол нерсени каалап атат, кылгысы келип атат. Кылба десең болбой кылат аны. Себеби ошол жан дүйнөсү ичиндеги бала ошону каалап атат. Ошону кылыш керек. Колдоп коюш керек. Төрөлгөндөн кийин жанагы айтып өткөндөй эле башкача сезимдер. Эсенбек мырза, абдан мыкты жигит экенсиз. Биринчиден ошо бешикбоо бек болсун, келечекте чыган жигиттердин бирөөсү болсун. Ал эми сиз эми бул долбоордон өтүп турсуңөр, биз бир долбоордо болгон үчүн эгерде бешик той кылып калсаңыздар чакыргыла, бекер эле өткөрүп берем. Суроо мындай. Алып баруучулар бар. Долбоорчулук биз бул долбоордон өтүп мындай аякы раундка чейин бардыңар да. Ошо бизге бир кеңеш берип койсоңуздар, кандай сапаттарды биз эркектер кыздан баалашыбыз керек? Именно ушул долбоордо. Каалап отуруңузга рахмат. Чоң рахмат. Сиздин сурооңуз кыздан кандай мамилени талап кылыш керек? Сапат көрүш керек. Баалаш керек. Эгерде сиз мырза катары айымды жакшы көрө турган болсоңуз, сиз айымды эч качан ошол сиз каалаган нерсени жасап албаңыз да. Резко жасоону каалабаңыз. Себеби аялдагы жаралган табигатына жаралган аны эне атасы ошондой
айым кылып жараткан. Ошол кандай калпта болсо ошол нугуна көнүп барып гана акыры ошол кырдаалдан алып чыгып кеткен эркек кишинин колунан келиш керек да. А резко кыз кишиге сен момундай бол же момундай бол дегенде ал эч кандай ал ортого жылуу мамиле алып келбейт. Болгон ошол жакшы мамилени ошол нукка кирип барып гана өзүңүз алып чыгып кетишиңиз керек да. Кыскасы ошондо сөзүңүздүн кыскасы сеники туура деп көбүрөөк айтыш керек дейсиз. Албетте. Саламатсызбы Эсенбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сиздерди көрүп мен абдан кубанычтуу болуп атам азыр. Медина айымдагы мен сиңдим катарында болуп кетет, ал да жумалдыкта. Мен да жумалданмын. Эртерээк өзүнө келип алсын демекчимен. Жанагы жакшы каалоо тилектеримди айтайын дегем. Ошо балаңыздардын ден соолугу чың болуп, өмүрү узун болсун. Кыргыз эли, бүткүл кыргыз элине кереги тийген, дүйнө жүзүнө аты таанымал болгон, кыргыз эли сыймыктанган, анын ичинде сиздердин атыңыздарды чыгарган, мыкты чыгаан улдардан болуп чыгыйсың демекчимин. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Мындай сол сөздөрдөн кийин карачы кандай сонун. Ушул жерде ар бир катышуучу сиздерге бакыт каалагыбыз келип турат. Ошол баарыбыздын атыбыздан чын жүрөктөн кубанычтабыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз балаңызга жана үй бүлөңүздөр бекем болсун. Анан Эсенбек мырза аябай байкап отурсам аябай акылдуу, акылман жигит экен. Ойлонуп отуруп, эфирдин сыртынан жазгандар бар да, коркпой эле келе бергиле, таанышып көрөсүңөр, болсо болду, болбосо жок, эч нерседен коркпош керек дегим келет. Азаматсыз. Чоң рахмат. Мен да азыр Эсенбек мырза кирип келгенде, негедир экөөнүн тааныштыгын эстегенде, Жаңыл мырзага окшоштурдум Мединанычы. Жаңыл мырза да жок, канча хейт укса да, канча сөз укса дагы катышуучулардан жок мага жаккан жок мен чайга чыкпайм деле отурган, көрөсүңөр бир күнү келет мага деп. Дал ошол күнү келип, мына учурда биз мына жыйынтыгын да көрүп атабыз. Гендер партиясын да бул жакта өткөргөнбүз, билесизби? Ооба, сонун. Кандай жакшылыктар менен бөлүшүп атабыз. Ошон үчүн эч качан өзүңүздөр бактыңыздарды күткөндөн, мындай тамай айткандан коркпоңуздар. Кудай буйруса, ар бириңиздердин бактыңыздар алдыда күтүп турат деп ойлойм. Ошон үчүн Жаңыл мырза эки эфир талапкер күтөбүз. Болбосо Эмил мырза сизди чайга чакырат. Анан Эсенбек мырза, чындыгында ар бир жакшылыгыңызга биз себеп болуп жатабыз. Биздин долбоордун 4-сезон, 3-сезондун катышуучусу. Бирок 4-тө үйлөндүңүз, 3-сезон катышуучусу болуп жүрүп, эч кандай өзүнүн адамын таппай атып, анан 3-сезондо кеткен, 4-сезондо Медина аттуу кызыбыз келген, анан ошого талапкер болуп баш кошкон. Ошол сыяктуу 6-сезон бүтсө да эртең дагы бул жактан бактыңарды таап кетишиңер мүмкүн. Ооба, же болсо буга чейинки бизди көрүп аткан сөзсүз биздин ар бир катышуучубуз көрөт деп ойлойм. Буга чейин катышып кеткен мырзалар, жайымдар болсо да, азыр учурда катышуучулардын арасында жактырып атканыңыз болсо, бирок кайра бара беремби деп тартынып аткан болсоңуз, эч кандай тартынбаңыз. Мынакей биздин астыбызда дал ошондой бир үлгүлүү үй бүлөнүн формуласын түзгөн мырза болуп турат. Сиздин да бактыңыз үчүн биз кайрадан эшигибизди ачканга даярбыз. Талапкер болуп келсеңиздер эгер. Анда биз эфирден Мединага ысык салам айтабыз. Албетте кубанычтабыз, дагы бир жолу куттуктайбыз чын жүрөктөн. Буюрса бай кыргызда айтып коет го, кыркы чыгып, качан өз алдыңызча тыңып калгандан кийин неберебиз менен сиздерди биз эфирден күтөбүз. Ооба, Кудай. Башкы демөөрчүбүз Air Baby балдар жалаяктарына терең ыраазычылык билдиребиз. Сапаттуу ар бир ата эне колдонушун каалайбыз. Air Baby жалаяктары баардык үй бүлөдө болсун. Air Baby. Ошондой эле эгерде сиз кайсыл банкты ыңгайлуулук үчүн колдоном деп турсаңыз, анда албетте биздин ар дайымкы колдоп келаткан Демир банк демөөрчүбүздү сунуштайбыз. Банкка байланыштуу кандай кызмат болбосун, сөзсүз түрдө Демир банкка кайрылыңыздар, сиздерди эң жогорку сапаттуу тейлөө менен ыраазы кылып узатат. Демир банк ар дайым сиздер менен жана биз менен. Физиологдук долбоору башталганына 3 жылга жакын убакыт болуп келатат. Биз ортосунда дагы ушундай жакшы результаттар менен сиздер менен бөлүшүп атабыз. Албетте сиз эгерде өзүңүздүн бактыңызды биз жолуктуктан табам десеңиз, анда сиздер үчүн биздин эшигибиз ар дайым ачык.
ооба бул жашоо адам баласы кандай гана ийгиликтерге жетпесин, кандай гана чокуларды багындырбасын, албетте өзүңдүн жаныңда мындай сүйүктүү жарың болсо, түгөйүң болсо деп ар бир инсан эңсейт эмеспи? Анысыңардай сиз да жүрөгүңүздүн жарымын издеп жүргөн болсоңуз, анда биздин эшигибиз ар дайым сиздер үчүн ачык. Сиздерди да дал ушундай үлгүлүү үй бүлөдөй кылып тосуп алып, өзүңүздүн түгөйүңүздү таап, мамиле куруп, мына ушундай жаңылыктар менен бөлүшүп калганга чейин ар дайым сиздер менен бирге болууга биз дайыма даярбыз, кызматтабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Эсембек мырза, дагы бир жолу куттуктайбыз. Эмкиде неберебиз менен күтөбүз. Ооба. Кызыбыз менен күтөбүз. Ооба, Кудай буйруса, биздин студиянын эшиги ар дайым сиздер үчүн ачык. Салам айта барыңыз, наристеңизди жыттап коюңуз биздин атыбыздан дагы неберебизде. Неберебизде. Гүлназ айым аябай толкунданып атат. Африкадан белек алып келип турган эфирден сырткары берсин анда. Гүлназ айым жүрүңүз эфирден сырткары чыгып. Жакшы туруңуздар, эртең көрүшөбүз. Кайрадан ушул жерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.